Саламатсыздарбы? Ооба, тарбиялай алат. Албетте тарбиялай алат. Саламатсыздарбы? Биз бул оюнга өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Бул оюн 4 жылда бир эмес, 2 жылда бир же болсо 1 жылда бир болгонун каалайбыз. Анткени бул азыркы учурда өзүбүздүн балдарыбыз жана окуучуларыбыз телефон менен болуп, оюндарды, улуттук оюндарды унутуп баратат. Ошондуктан мен буну 4 жылда бир эмес, 2 жылда бир болушун каалайм. Же болбосо 1 жылда бир болушун. Анткени азыр бул оюнду көрүшсө өздөрүнүн аң сезими угунот, жана улуттук оюндарды билет. Эгерде бул 4 жылда бир болсо, мен ойлойм, азыркы жаштардын аң сезими жоголуп, телефон менен болуп калышы мүмкүн деп. Мен да досума кошулам, бирок бул нерсе 4 жылда бир эмес, ошол 1 жылда же 2 жылда бир болгону бул жакшы. Анткени келечектеги өзүбүздүн балдарыбызга деле бул нерсе пайдалуу. Ошондой деп ойлойбуз. Барыңыздарга чоң рахмат. Так, көчмөндөр оюну мекенчиликке тарбиялай алабы дейт. Думаю, наоборот, көчмөндөр оюну бизде эски салттарды, традицияларды же болбосо эски оюндарды эске салат. Ошондуктан это просто увлечение. Анан патриотизмге чуть-чуть алысыраак болуп калат деп ойлойм. Это мое личное мнение. Не осуждайте. Көчмөндөр оюну жаштарды мекенчиликке тарбиялай алат деп ойлойм. Себеби кыргыздын көп улуттук оюндары унутта калып кетип аткандыгына байланыштуу жаштардын кабары жок деп эсептейм да. Эгер ошолор көчмөндөр оюнунда болгонду көргөн болсо, кыргыз экендигин өздөрү сезип, кыргыздын улуттук оюндарын үйрөнүүгө аракет кылат деген ойдомун. Анан менимче көчмөндөр оюнунун пайдасы бар болсо керек.